Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Туугандар, бүгүн 27 сентябрь 2025 жыл мен сиздерге жеринин аянты 6 сотук болгон, бардык шарты бар, сонун сатылуучу үй жөнүндө маалымат бермекчимин. 4 тарабы тосулган, кызыл китеби бар шаарга туугандар 15 минутта жөн эле кирип барасыздар. Бул жерде 7-километр 5 Мойнок деп атап коюшат. И бул үй айылдын кире беришинде, чоң жолдун жээгинде под бизнес катары да колдонсоңуздар болот. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Келүү жолун түшүндүрүп алайын. Мен турган жер туугандар бул барыңыздар билген шаарга жакын эле жерде жайгашкан 7-километрде 5 Мойнокто турам. Шаардын өзүнөн мады тарапка ровно 7 километр жүрөсүздөр. Бул жак Ошолай трассасы. Оң тарапта МП заправкасын көрө аласыздар. МП заправкадан өтүп, сиздер трассадан оңго бурулуп кирсеңиздер, бул жак 5 Мойнок айылы. 7-километр дагы деп коет. Ушул айылга кирип, главный жол менен 400 метр жүрсөңүздөр, ушул главный жолдун эле оң тарабында, боюнда сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Өтө жакшы туугандар. Шаарга 7 километр. Туугандар, чоң трассадан бул жака 400 метр гана киресиздер. Көчөлөр асфальт. 400 метр кирип, оң тарапты карасаңыздар, мына ушул 4 тарабы тосулган үй сатка чыгып атат. Жакшы жери мына жактагы көчө, эң негизги. И мына боковой тарабыдагы көчө, угловой участоктордун бири. Дальше жүрсөңүздөр, бул жакта население өтө көп туугандар. Айтайын дегеним, бул үйдү под бизнес катары да колдонсоңуздар болот. Мына бир бурчуна магазин да бир башка нерсе ачып, иштеп берсеңиздер болот экен туугандар. Көрдүңүздөр, 4 тарабы бетон забор менен тосулган. Бул жактан кошумча эшиги бар. Бул жактан эң негизги ворота. Бул жакта полторашка түйүндөгү үйү. Жаңы эле бүттү. Өздөрү где-то бир 3-4 ай жашаптыр. Неге сатпастар ака десем, жумушуна байланыштуу бизнес помещение сатып алыптыр. Уже задаток берип койдук дейт. Эми бул үйдү сатып толук акчасын беришим керек дейт. Сатылган себеби ошол туугандар. Эми мен билесиздер, болгондой сурап айтып берем. Мына үйдүн алды стяжка болгон, ворота орнотулган. Бул тарабы мына местный септик. Тура өтүп кетсин. Так, бул жагына местный септикти жасап койгон, бул жак арык, стяжка кылган. Но үйдүн алдына дагы бир машина жөн эле кенен батат. Көчө тарапка деле чыккан эмес. Мисалы, мына кошуналары кыйла эле чыгып турат, заборучу. Бул үй кыйла эле ичкери тарапта. Жагындай сноско эч кандай тиешеси жок, кыжылат болбоңуздар. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Мына жери 6 соток. Кызыл китеп, документ бүт бардыгы бар. Бардыгы даяр. Мына воротаны ачып киресиздер. Үйдүн алды стяжка, 4 машина кенен батат. Мына пустой жерлери өтө көп. Кийин өзүңүздөр каалагандай кылып, Кудай буюрса, жайланыша аласыздар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, жана айтып өттүм, таза суу бар, свет бар, септик бар. Үйдүн ичинде санузел, ушул сыяктуу бир домдогудай кылып, сонун условияларын жасап койгон туугандар. Мына пустой болуп турат, жогору тарабында ажыткына бар экен. Мына крантан суу чыгат. Үйдүн алды кеш жакын эле стяжка болду дейт. 4 машина жөн эле батат экен туугандар. Воротаны ачып кирип, оң жакта карасаңыздар, бул жакта ошо полторашка тилиндеги үй. Подвалы деле жилой экен. Өйдө тарабы 3 комната, коридор, санузелди кошпогондочу. Азыр кандай кылайлы? Биринчи мына өйдө тарабын көргөзөйүн, анан чыгып подвалын, кошумча курулуштарын, планировкаларын бир түшүндүрүп коеюн туугандар. Вариант обмен жолдору жок. Акча керек болгонуна байланыштуу нак акчага сатат экен. Айтып өттүм, ошо бизнес помещение алып туруп, задаток берип коюптур. Эми бул үйүн сатып толук акчасын бериш керек экен. Жакшы. Мына темир кармагычтары, мына жак кафель болгон. Кыскасы сонунда өзүнчө элечи. Көрдүңүздөрбү? Кенен. Бул жакта ошо бронированный эшик ачып кирип келебиз. Каалаган комнатаңыздарды аяк-секейин кирип бара бересиздер. Оңго бурулсак, бул жак гостиный дейт. Шөпкөнө чоң болуп көрүнүп эле турат, айнек терезелер пластик. Ремонттору жакшы. Жалкыраган жакшы үйлөрдөн бири экен. Буюм тайымдарын эс менен сүйлөшөсүздөр. Ал жагына келишпейбиз. Эми ал жака жүрүп келсек, аз баласы болот экен. Секин тартып коеюн. Бул жак спальный. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жакта мына духовкасы бар. Эми бөлмөлөрү кенен, ремонттору жакшы, потолоктор бийик. Так, бул жак болсо санузел, душ, раковина, күзгү. Мына жакта Аристон дегендей. Стиралканы да ушул жака орнотуп койгон. Местный септигин көргөзүп бердим, сырт тарапта экен. Жакшы. Так, эми бул жака киребиз. Бул кандай комната дей турган болсоңуздар, кухня. Мына жакта печкасы даяр, тамакты кыласыздар, от жагысыздар. Туугандар, колдон келишинче мына үй жөнүндө информация бердим. Эми жүрүңүздөр. Мына подвалына дагы түшөйлү. Высотасы жакшы, адамдын башы тийбейт мындай түшкөндөчү. Жүрүңүздөр.
Бул жактын отдельно ошо пластик эшиги бар. Бул жакта ошо летний кухня катары да колдонулат экен, тамак кылып, сөйт дегенде салкын болот подвалда. Анын ээси негизи ошо стоматолог окшойт. Ошо жумушуна байланыштуу помещение сатып алыптыр. Ошол себептен толук акчасын бериш үчүн үйүн сатка койду. Эми болгон айтып туугандар. Болбосо эмнеге сатып экен деп комментарийде жаза бересиздер. Ар кандай ситуация болот. Так, туугандар. Баардыгы жакшы. Высотасы деле жакшы, ошо 2 метр экен да эми. Туугандар. Комнаталар ушундай сонун болуп турат. Азыр бул жактан воротаны ачып киргениңиздерде мына оң тарап бул жака ошо мындай 2 комната салып туруп, времянкачы, бир комнатасын мындай продуктовый магазин кылып коеюн деп элем дейт. Андыктан ошондой эске алып коюңуздар. Негизи айылдын кире бериши чоң жолдун бою, под бизнеске кете берет туугандар. Жогору жакка чыгып жашагандар, ал жакта население көп, адамдар, машиналар тынбай ар жака өтө берет. Мына жака Кудай буйрса очок, самор болот экен. Очок самордун тушуна ошо эшик дагы мындай попал болот дейт. Ошол жактан дагы кирип турган. Же болбосо мына аягына мал сарай салат экен. Үйдүн бурчуна чейинчи мал сарайды мына эшикке туштап койсо дагы болот дейт. Баягы бука, кочкор багып кала турган болсоңуздар, ошол тараптан алып чыгып алып кире бересиздер. Мына жагы уже бак болот дейт. Жашыл зона кылчу. И ажатканасы дагы даяр экен уже. Ушундай туугандар. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, колдон келишинче маалымат бердим. Келип көрүп кетиңиздер. Эсин номер экранда жазылуу, баасы $90,000 бааланды. Анан кеми бар. Себеби бул жерде пустой жер эле 5 миллиондо $35,000 туугандар. Пустой эле жерчи. Бул жерде даяр үй болот атпайбы? $90,000. Кеми бар. Содулашасыздар, түшүрүп берет, бирок нак акчага сатылат.